Bir tasmanın uzunluğu orta esep менен 1 saat 30 мүнөткө созулат. Бирок кээ бир окуялар ушунчалык кызык болгондуктан көрүүчүлөр уландысын талап кылышат. Кээде окуянын башында эле жаратуучулар бул бир кино менен чектелбейт, бул 3 илтик же болбосо трилогия болот деп алдын ала эскертишет. Сиздер менен KG Top 5 каналы. Жана бүгүн мен сиздерге дүйнөгө атагы чыккан, кино тарыхында из калтырган 3 илтик же болбосо кинотрилогияларды тартуулайм. Сизден болгону бул видеого лайк басып каналга катталуу гана керек. Анда эмесе кеттик! Нам вас не доставало. Конец близок. Gitsen geçin, kayra kaytıp geleminde koylu bu. Gitsen geçin. Голливудда аты чыккан Сэм Рэйми аттуу режиссер биринчилерден болуп кинокомикстерди чоң экранга алып келген. Тактап айтканда, Человек-паук тасмасын 2002-жылы тартып чыгарган. Аталган тасмага байланыштуу көп кызыктуу окуялар болгон. Алардын бири башкы ролду Тобби Магуайрдын ордуна Леонардо Ди Каприо ойномок экен. Ал эми режиссерлук креслону болсо студия башчылары алгач Титаниктин атасы болгон. Аватар кино дүйнөсүнүн жаратуучусу Джеймс Кэмеронго сунушташкан. Джеймс Кэмерондун сунуштаган сценарийи студия башчыларына анча жаккан эмес. Анткени Кэмерон сунуштаган сценарий драмага толгон, чоңдор үчүн ой жүгүртүүчү темаларды өзүнө камтыган эле. Ал эми Columbia Pictures менен Marvel Studio жөн гана жаш балдарга жага турчу чакан окуяны каалашкан. Ошентип проекттин башына Сэм Рэйми бекитилген дагы Леонардо Ди Каприонун ордуна Тобби Магуайр келген. Человек-паук тасмасы $139 миллион тартылып, жаратуучуларына $821 миллион ашык киреше алып келген. Жана албетте мындай ийгиликти чоң студиялар жөн койгон эмес. 2004-жылы Человек-паук тасмасынын экинчи бөлүгү жарык көрүп, жыйынтыктоочу Человек-паук Враг в отражении аталышындагы 3-чү бөлүгү чоң экрандарга 2007-жылы тартууланган. Азыркы учурда Marvel киностудиясы дүйнөлүк кино аренаны ээлеп турса дагы, Сэм Рэйми жараткан Человек-паук 3-илтиги Человек-пауктун фанаттарына өзгөчө жагат. 5-орунда Сэм Рэйми Человек-паук 3-илтиги. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Это мой дар, мое проклятие. Кто я? Я Человек-паук. Бул жолу дагы кайрадан эле комикстерден трилогия. Бирок бул жолкусунда Marvel студиясынан эмес, тескерисинче алардын атаандашы болгон DC Comics студиясынан. Кристофер Нолан Бэтмен жөнүндө 3 илтик тасма тартат экен деген кептер Голливуд ичинде тараганда, дүйнө жүзүндөгү Бэтмендин фанаттарынын арасында дагы көптөгөн ызы-чуулар жаралган. Ал убакта Кристофер Нолан Начало, Престиж, Интерстеллар сыяктуу мыкты тасмаларын тарта эле. Жана албетте дүйнө жүзүнө азыркыдай таанымал эмес болчу. Бэтменди кино тарыхта канча жолу чоң экранга чыгарышса дагы, бир гана жолу Бэтмендин киносу чоң ийгиликке жетише алган. Ал 1988-жылы болгон. Анда Бэтмендин ролун Майкл Китон ойноп, режиссерлук креслону Тим Бёртон ээлеген. Эми минтип Бэтмендин фанаттары Кристофер Ноланга анчалык ишеним арта алышпай турушканда, Нолан бардыгын таң калтырып, эң мыкты кинокомикстердин бирин жараткан. Башкы ролдо Кристиан Бейл ойносо, баш каармандын атаандашын Лиам Нисон ойногон. Бэтмен Начало 2005-жылы жарык көрүп, ийгиликке жетер менен 2008-жылы Темный рыцарь деп аталган уландысы жарык көрөрүн студия башчылары жарыялашкан. Бул жолкусунда дагы комикс фанаттары Ноланды кайра сынга алышкан. Себеби Бэтмендин эң башкы атаандашы болгон Джокердин ролуна буга чейин Горбатая гора тасмасында Гейди ойногон Хит Леджерди тандап алганы фанаттардын кыжырын кайнаткан. Бирок Хит Леджер бардык фанаттардын оозун ачырып, дүйнө жүзүнө Джокердин образы тилекке каршы Темный рыцарь тасмасы жарык көрөргө аз күн калганда Хит Леджер көз жумган. Темный рыцарь Возрождение легенды аталышындагы 3-чү бөлүгү 2012-жылы жарык көргөн. 3-чү бөлүгү $250 миллион тартылып, жаратуучуларына
1 миллиардтан ашык киреше алып келген. Ноландын Batman тууралуу үчилтиги дүйнөдөгү бардык кино сүйүүчүлөрдүн алтын коллекциясынан орун алды десем жаңылышпасам керек. 4-орунда Кристофер Нолан өзүнүн Batman үчилтиги менен. Бүгүнкү биздин топтогу эң эски тасма бул Назад в будущее тасмасы. Аталган тасма 1985 жылы жарык көргөн. Башкы ролдордо Майкл Джей Фокс жана Кристофер Ллойд ойношкон. Ал эми режиссерлук креслону бизге Форест Гамп шедеврин тартуулаган Роберт Земекис ээлеген. Көптөгөн атактуу тасмаларда болгондой эле бул үчилтиктин дагы жолу оңой болгон эмес. Алгач тасманын сценарийин Боб Гейл аттуу сценарист жазып, Голливудтогу чоң студияларга сунуштап кыдырган. Бирок бардык студиялар мындай фантастика жанрындагы тасма азыркы биздин көрүүчүлөргө кызыктуу болбойт деп баш тартышкан. Акыр аягы сценарий ошол убакта Голливуд жергесинде өз ордун таап, жайгашып, чоң бийликке ээ болуп калган режиссер Стивен Спилбергдин колуна тиет. Спилберг бул сценарийден эң мыкты окуяны көрө алат дагы Universal Pictures студиясы менен биргеликте иштей баштайт. Бирок тасманы өзү тартпай, ошол маалда Роман с камнем аттуу тасмасы менен жаңы эле дүңгүрөп чыгып келе жаткан Роберт Земекис менен иштешүүнү туура көрөт. Башкы ролго Марти Макфлайдын образына башынан эле Майкл Джей Фоксту туура көрүшөт. Бирок ал убакта Майкл Джей Фокс Семейные узы аттуу сериалдын жылдызы болуп тургандыктан такыр бошой алган эмес. Айласы кеткен Земекис менен Спилберг башка бир актер менен 1 ай тартышкан. 1 айлык тартылган материалды бир сыйра карап чыгышып, Спилберг менен Земекис жарабайт. Биз бир гана Майкл Джей Фокс менен иштешибиз керек деген чечимге келишкен. 1 айлык съемкага $3 миллион коротушкан. Ошентип Майкл Джей Фокс күн-түн уктабай жетишип тартылган. Көптөгөн студиялар ишенбеген Назад в будущее тасмасы болгону $19 миллион тартылып, дүйнөлүк прокаттан $381 миллион ашык киреше алып келген. Экинчи бөлүгү 1989 жылы тартылса, үчүнчү бөлүгү 1 жылдан кийин эле жарык көргөн. 3-орунда Роберт Земекис жана Назад в будущее үчилтиги. Док! Жылдардын аягында Лоуренс жана Эндрю Вачовски агайынилер дүйнө киноиндустриясында чоң жаңылык жаратышкан, чоң революция жасашкан десек дагы жаңылышпайбыз. Бул эки адам бизге Матрица кинотасмасын тартуулашкан. Башкы ролдордо Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Кэрри Энн Мосс, Хьюго Уивинг аттуу актер-актрисалар ойношкон. Бул үчилтик тууралуу дагы кызыктуу фактлардын кээ бирлерин атап өтпөсөм болбойт. Алгач башкы ролго Неонун образын жаратуу үчүн Уилл Смитти чакырышкан. Бирок Уилл Смит тасманын сценарийин окуп, бул окуя көрүүчүлөргө кызыксыз, түшүнүксүз болот жана чоң прокатта бул тасма ийгиликке жете албайт деп Неонун образынан баш тарткан. Матрицанын ордуна Дикий Запад тасмасын тандап кеткен. Бул кылган туура эмес чечими үчүн азыркы күнгө чейин өкүнөрүн кээ бир интервьюларында айтып калат. Ал эми агент Смиттин образын Хьюго Уивинг эмес, француз актері Жан Рено аткармак экен. Бирок Жан Рено ошол убакта чоң блокбастер болот деп ишенген Годзилла тасмасын тандап кеткен. Ушуну менен эле Матрица тасмасын жаратуу процессиндеги кыйынчылыктар токтоп калган эмес. Алгач агайыны Вачовскилердин бул сценарий менен тартылган тасмасы ийгиликке жетерине чындап эле көпчүлүк киномагнаттар ишенген эмес. Алардын арасында Warner Brothers дагы бар эле. Вачовскилер Warner Brothers студиясынан киного $63 миллион сурашкан. Ал эми чоң студия режиссерлорго болгону $10 миллион бөлүп беришкен. Вачовскилер тобокелге барып $10 миллион тасманын биринчи алгачкы 10 мүнөтүн гана тартышкандагы монтаждап, даярдап студиянын башчыларына алып барып көрсөтүшкөн. Матрица кандай тасма болоорун, кандай стилистикада тартыларын көрүп, ийгиликке жетерине көзү жеткен студиянын башчылары агайыны Вачовскилерге дароо айтылган суммасын бөлүп беришкен дагы тартуу процесси башталган.
Matritsанын биринчи бөлүгү 1999-жылы чоң экрандарга чыкса, экинчи бөлүгү Матрица перезагрузка деп аталып, 2003-жылдын май айында чыккан. Ошол эле жылдын ноябрь айында акыркы Матрица революция тасмасы элдин сынына тартууланган. Алгачкы сценарий боюнча Матрица кинотасмасынын кульминациясы жана финалы таптакыр башкача болмок. Бирок студия башчылары көбүрөөк экшен болсун, Нео менен агент Смиттин чоң беттешүүсүн көргүбүз келет деп өздөрүнүкүн бербей туруп алышкан. Матрицанын алгачкы сценарийи кандай болгон? Биз көргөн Матрица үчилтигинен эмнеси менен айырмаланган? Кызык болсо комментарийге жазып койгула. Балким өзүнчө бир видео даярдап чыгарам. Матрица тасмасынын бардык фанаттары сүйүнө беришсе болот. Анткени Матрица үчилтигинин уландысы 2022-жылы чыгат деген ушак кептер дагы интернет айдыңында айтылып келет. Бул кепти керек болсо Киану Ривз өзү дагы тастыктаган. 4-чү бөлүк кандай болот, эмне жөнүндө экени азырынча белгисиз. Экинчи орунда Лоуренс жана Эндрю Вачовски Матрица үчилтиги. Прощайте, мистер Андерсон. Меня зовут... жылдардын аягында, 2000-жылдардын башында New Line Cinema компаниясы Джон Рональд Толкиндин дүйнө жүзүнө белгилүү болгон бестселлери Властелин колец үчилтигин чоң экранга алып чыгууну көздөшөт. Буга чейин көптөгөн киносүйүүчүлөр, чоң мастерлер бул эпосту кино кылып чыгаруу аракетин көрүшкөн. Бирок китепти бир сыйра окуп чыккан соң, мындай окуяны чоң экранга алып чыгуу мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келишкен. Андай режиссерлордун арасында легендага айланган Стэнли Кубрик дагы бар. Бирок убакыттын өтүшү менен, киноискусствонун өнүгүшү менен бул мүмкүнчүлүк дагы пайда болду. Режиссерлык креслону ал убакта көпчүлүккө таанымал боло элек Питер Джексон ээлеген. Буга чейинки үчилтик тасмалар алгач биринчи бөлүгү тартылып, ошонун ийгилигине жараша кийинки бөлүктөрүн тартып баштаган болсо, Властелин колец үчилтигинде 3 тасма тең бир убакта тартылып баштаган. Тактап айтканда, биринчи иштер 1999-жылы башталган. Бул тасма жөнүндө фактыларды айтып баштасам, 1 сааттык видео чыгарылыш дагы аздык кылса керек. Андыктан мен эң кызыктуу фактыларды гана атап кетейин. Баш аягы болуп тартуу процесси 15 айга созулуп, үчилтикте бир отуруп аягына чейин бир көрөм десеңиз, жашооңуздун 9 саат 30 мүнөтүн алат. Үчилтикке баш аягы болуп 281 миллион доллар коротулуп, дүйнөлүк прокаттан 2 миллиард 900 миллион доллар кириш алып келген. Үчилтиктин ар бири тигил же бул категориядан Оскар сыйлыгын жеңип келген. Ал эми Возвращение короля деп аталган 3-чү бөлүгү 11 Оскарга ээ болгон. Мындай көрсөткүчкө кинонун тарыхында 2 гана тасма ээ болгон. Алар 1959-жылы жарык көргөн Ben-Hur тасмасы жана Джеймс Кэмерондун Титаник тасмасы болгон. Эгер тасмадагы ролдор тууралуу айта турган болсок, Бириккен падышачылыгынын биринчи жол башчысы болгон Арагорнду Вин Дизель же Рассел Кроу ойноп калуусу толук мүмкүн болгон экен. Бирок акыры Арагорндун образын Вигго Мортенсен аттуу актер эң мыкты чагылдырып берген. Ал эми Фродонун образын ошол кездеги жаш актер Джек Джилленхол ойноп калуусуна дагы шанс чоң болгон экен. Бирок Джуд Лоу кастингден өзүн мыкты көрсөткөндүктөн Джейк проекттен четтетилип калат. Гэндальфты болсо Шон Коннери, Патрик Стюарт же Кристофер Пламер ойномок экен. Бирок белгисиз себептерге байланыштуу Иэн Маккеллен ойногон. Чындап мыкты образ жарата алган десек, жаңылышпайбыз. Башында айтып өткөндөй эле Властелин колец үчилтиги тууралуу айта берсем, кызыктуу фактылар чачтан көп. Эгерде бул видео жок дегенде 500дөн ашык лайк чогулта алса, бул шедевр тууралуу өзүнчө видео чыгарам. Биринчи орунда Питер Джексон жана Властелин колец үчилтиги. Мына урматтуу достор, мен сиздерге дүйнө кино тарыхындагы алтын тамгалар менен жазылып калган кинотрилогияларды атап кеттим. Ал эми сизге кайсы үчилтик өзгөчө жагат? Комментарийге жазып коюңуз.
Видео жақса лайк басып, каналға катталууну дагы унутпайбыз. Сиздер менен KG Top 5 канал болду. Көрүшкөнчө.